أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, дагы бир Аллахтын жардамы менен Аллахтын бизге берген бир неиматыны эске алуу менен дагы бир тафсир сабагыбыздан бир сүрөнүн тафсирини, маани маңызыны окууну улантабыз. Бул үчүн биз Аллахка көп шүгүрлөр келтирүүбүз керек. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Валакад вассална лахумул каула лааллахум ятазаккарун". Аллах Таала Кур'анда бул аятта мындай дейт: Biz адамдарга сөздү, Куранды, мындан максат Куран. Куранды бири-бирине улап, бөлүп акырындык менен жеткирдик. Кана эми акыл насаат алышса. Уламалар Кур'ан-ы Керимге аныктама беришип, аныктама бергенде мындай дешет, мындай деп айтышат: "Фихи хабарун мин каблина ва набаун мин ба'дина. Ва набау мин ба'дина". Бул Куранды бизден алдыңкылар өткөн кабары, бизден кийин келе турган адамдардын куш кабары болот. Бизден алдыңкылар тууралуу да Кур'ан-ы Керим кабар берет. Бизден кийин келе турган адамдар, окуялар тууралуу дагы Кур'ан-ы Керим кабар берет. Кыяматка чейин боло турган нерселер тууралуу куш кабар берет. Биз ар бир тафсир сабагыбыздын башында бир аятты баяндап өтүп жатабыз. Бул айтыла турган аятты сабагыбызды ачуу үчүн эмес, сабагыбызды ошол башында мына ошол аятты айтып баштайлы деген максат үчүн эмес. Өзү ошол сабактын негизи ушул аят болот. Эми ошол сабакты уга турган бурадарлар аятты эмне үчүн баяндап жатканыбызды бир көңүл буруп ошол угуша турган болсо, ошондо төмөндө келе турган сабакты түшүнөт. Ошондо биз ошол сабактын башында келтирген бир аяттын маани максатыны түшүнүп жеткен болот. Эгер ошол сабакты толук уга турган болсо, ошол сабакты башынан аягына чейин толук уга турган болсо, ошол сабактын башында ошол аятты эмне үчүн келтирип жаткандыгыбызды түшүнүп жетет. Валакад вассална лахумул каула лааллахум ятазаккарун. Аллах Таала Кур'ан тууралуу айтат. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде айтат: "Биз адамдарга сөздү, мына ушул Куранды бири-бирине улап, бөлүп акырындык менен жеткирдик. Кана эми акыл насаат алышса". Биз буга чейин Курайш сүрөсүнө жана Маун сүрөлөрүнө тафсирини кыскача болсо дагы окуп өттүк. Ким мына ушул Курайш сүрөсү менен Фил сүрөсүнө жакшы түшүнсө, Маун сүрөсүн жакшы түшүнүп жетет. Биз бүгүн окуй турган Жузамма парасынан Фил сүрөсү. Фил сүрөсүнүн маани маңыз максаттарыны окуу менен бүгүн мына алхамдулилlah мына ушул сүрө менен таанышабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل
ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول Бұл сүре Құран-ы Кәрімдегі сүрелер қатарынан 105-ші сүре, аяты 5-і. Меккеде түшкен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде болып тұрған кезде. Фил сүресі, фил деген сөз, бұл қырғыз тілінде не? Пил. Фәнілі пы қылып қойсаңыз, пил манисini беріп қалады. Фил деген сөз араб тілінде пилді фил дейді. Қырғыз тілінде пил дейді. Фил сүресі араб жарым аралында болып өткен өте бір атақты болған оқияға ишара қылады. Бұл оқия Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туылған жылда болған. Пил жылында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам туылған. Бұл оқияны Ибн Касир, Имам Құртуби жана барышқа тарихшылар ушул оқияны баяндағанда өте бір сахих риwаяттарды келтірішет. Бұл оқия менен Аллах Таала өз үйін жана нур түше тұрған орынды ошол жерде қандай қорғап қойғандығына далалат қылады. Қияматқа чейін болған бардық адамзаттың ақидасы өнігіп шыға тұрған жерде қандай сақтағандығына мына ушул оқия, пил оқиясы далил еле. Бұл сүре туралы түрді риwаяттар қысқасы мына ушуга ишара берет. Йемендин Хабашистан тарабынан қойылған акими Йемен жергесі Хабашистан өкімдарына мойынсынып тұрған заманда Перс падышачылығы Йеменден қуылғандан кейін Хабашистандың акими болған Абраха деген киши Йемен жергесінің акими, мындайша айтқанда падышасы болып тұрғанда, ошол Хабашистан падышасының бұйрығы менен бір ибадатхана құрды. Абраха өзі насрани дининде болчу. Хабашистан деле насрани динини тутунган эле. Барыбызга белгилүү болгондой эле, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары биринчи хижрат кылганда Маккадан Хабашистанга хижрат кылган. Ошондо Нажаши менен жолугушуп, акырында Нажашини ошол жашырын түрдө исламды кабыл алган. Эми бул Хабашистан ошол убакытта ошол христиан дининде, ошол насрани динин тутунган эле. Ошол Хабашистан падышачылыгы тарабынан падыша болуп, Абраха Йеменге падыша болуп дайындалган эле. Ошол убакытта өзүнүн заманында ошол Абраха деген киши өзүнүн заманындагы Нажашиге жагынууну каалады. Адам баласы бир мартабага жетип калса, ошол анын үстүнө башчы болуп тургандарга жагынуу үчүн бар нерсеге даяр болот. Анан ошол замандагы Нажашиге жагынуу үчүн Меккедегидей бир Каба курамын деди. Бул биринчи максаты. Меккедегидей Каба курамын деп мына ушул максатты койду. Экинчиден, Кабага болгон сооданы Йеменге буруу максаты менен дин менен дүйнө табууну көздөдү. Үчүнчүдөн, кадырбарк үчүн, мансап үчүн. Бул ибадатканага адам таң кала турган ар кандай нерселерди орнотту. Адамдар Кабага барып ибадат кылып турушкан. Айлана чөйрөдөгү араб жарым аралындагы жашаган арабтар ошол Кабаны улуу жер деп эсептешет эле, ал жерге барып сыйынып турушат эле. Бул кишинин максаты менен бул кишинин максаты ошол Кабадан көркөмүрөөк бир нерсе курсам, анан адамдар Кабадан бурулуп, адамдар менин ибадатканама көчүп келишсе деген максат менен бир чиркөө ибадаткана курдурат. Мушрик, динсиз адамдарды пикири мына ушундай болот. Абраха көркөмүрөөк бир нерсе курсам, ошол аябай аны безесем, зыйнаттасам, адамдар бурулат деген. Анан ошону менен
дүйнөлүк ар кандай максаттарыма жетем, мал мүлккө жетем, мансапка жетем деген мына ушундай максаттарды койгон. Анткени мушриктердин жүрөгү дайыма мына ушундай болот. Бирок арабтар ыйык Кабадан бурулушкан жок. Чиркөө куруп койсо дагы, тияка чакырса дагы, ошол жерге бир ибадаткана куруп, бир Каба куруп, ошол жерге чакырса дагы Абраха, бирок арабтар ыйык Кабадан бурулушкан жок. Алар ишенишет эле, алардын жүрөгүнө ушунчалык бекем ишеним орногон эле, бул Кабаны бизге Ибрахим алейхиссалам жанан баласы Исмаил алейхиссалам куруп берген, биз алардын урук тукуму болобуз. Алар бизге мына ушул үйдү куруп берген, биз бул жерге сыйынуубуз керек деген ишеним менен ушул ишеним жүрөктөрүндө бекем орногон эле. Бул Каба менен, Меккедеги Каба менен араб мушриктери, арабтар сыймыктанышат эле. Ошол Меккедеги Каба себеп Меккедеги Курайшти айлана чөйрөдөгү башка араб уруулары жана башка элдер урмат кылышат болчу. Эми Абраха Йеменде жанагы ибадаткананы куруп, аны Кулайис деген сөз менен Кулайис деп атады. Кулайис сөзү Калансууадан алынган. Калансууа дегени баш кийим дегени. Калансууа дегени допу дегени, мындайча айтканда топу дегени. Ушунчалык даражада ашыра курду, чектен ашыра курду, ага караган адам башы көтөрүлүп, ошону караганда баш кийими башынан түшүп калат эле. Ушунчалык башына тик карап караганда аны таң калуу менен ушунча бийик чоң бир Каба курду. Ошондо допусу түшүп кете жаздайт эле, адам бир тиктегенде башын көтөрүп. Анан Абраханын Меккеде ошол Кабадагыдай бир Каба кургандыгыны Меккедеги Курайштин жигиттери угуп, аябай ачуусу келди. Эмнеге Каба курат? Бир гана Каба бул Меккеде болуш керек. Ошондуктан бул Курайш ошол убакта мушрик эле. Мушрик болсо дагы Кабаны урмат кылган. Мына өткөн сабагыбызда айттык. Кала берсе, ошол Мекке мушриктери атасынын кылмышкерини Кабанын ичинде көрүп калса, же тутуп алса, ага тийбейт эле. Ушунчалык деңгээлде урматыны жогору койгон. Ошондо кээ бир жигиттер барып Маккадан, ошол Кулайс деген Абраханын Кабасынын алдына барып, ажатыны чыгарып, анын дуалына шыбап келди. Абраха болсо, бул ишти аныктап билгенден кийин, Меккеден келген Курайштин жигиттери экендигин билгенден кийин, буга бир чоң бир шылтоо табылбай турат эле, аябай бир чоң бир шылтоо табылды. Мына шылтоо өзүнөн өзү мына арабтар тарабынан пайда болду. Аябай ачуусу келди. Мына ошондо ал эми ага шылтоо табылып, бир себеп табылып, эми Меккедеги Кабаны талкалоо үчүн даярдана баштады. Абраханын максаты өзү ошол Меккедеги Кабадай бир Каба куруп, бир Хабашистандын падышасы ошол убактагы Нажашиге бир жагынсам, жана ошол Меккеге келе жаткан сооданы бурсам, жана адамдар ушул менин курган Кабама келип сыйынса, ошол аркылуу бир чоң бир дүйнөлүк бир мал мүлккө жетсем, жана мансапка ээ болсом деп, мына ушинтип турган өзү. Анан жанагы анын Кабасыны Курайштин жигиттери булгап койгондон кийин, анан аскер топтоду. Өтө чоң бир көлөмдө, өтө бир чоң бир санда аскерлерди жыйнады дагы, алдына чоң пилдерди койду. Бири пил эмес, чоң пилдерди койду. Мурда пилдерди мына ушул убакытта аябай согушка пайдаланышкан. Чоң пилдерди алдына койду. Ошол пилдер менен келип, Меккени жексен кылып талкалап, ошол Кабаны сүрдүрүп жиберемин деген максат менен аскеринин алдына пилдерди койду. Абраха адамдардын Кабадан бурулбаганын көргөндөн кийин, Кабаны бузуу үчүн аны талкалоону максат кылды. Ошол аскер топтоп
чоң пилдерди алдына коюп Кааба тарапка жүрдү. Арабтар муну билишти. Айлана чөйрөдөгү бардык арабтар билишти. Каабаны бузуу үчүн келе жатканынан кабардар болушту. Жолда кээ бир уруулар Абраханын аскерлерине арабтар кошулуп кетти. Бирок көпчүлүк арабтарга бул нерсе оор батты. Анткени ошол Маккадагы арабтар дагы жана башка арабтар дагы бул Каабаны урмат кылышат эле. Анткени алар өткөн аталары Ибрахим алейхиссалам жана Исмаил алейхиссаламдын тукумдары эле. Абраха жолдо келе жатат. Алдынан чыккан аскерлерди каршы чыгуучуларды талкалап келе жатат эле. Анын аскерлерге эч ким каршы чыга албайт эле. Анан Каабага жакындап түшүп, Мугаммас деген жерге токтоду. Каабага жакын, Меккеге жакын Мугаммас деген жерге токтоду. Ошол убакытта Меккени башкарып турган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын чоң атасы, атасынын атасы Абдул Мутталиб эле. Ошол Курайш уруусунун башчысы болуп, уруу башчы болуп турган Абдул Мутталиб эле. Абраха аскерлери Меккеге кирип келе жатканда, ошол арабтардын жана башка уруулардын, ошол арабтардын бир нече уруулардын малы мүлкүнү, кой эчкилерини, төөлөрүнү, жылкыларыны тонуп айдап кетишип калган эле. Ошондо Абдул Мутталибдин дагы Абраха аскерлери 200 төөсүнү алып кетишкен эле. Ошондо Абдул Мутталиб бел байлап Абраханын алдына барды. Анткени Абдул Мутталибдин да 200 төөсү анын колунда эле, аскерлеринин колунда. Ошол төөлөрдү сурап барды. Курайш уруусунун чоңу болгону үчүн Абраха бийик бир сөрүдө отурган эле, урмат кылып ошол жерден түштү. Жакшы күтүп алды, урмат кылып, урмат сый менен күтүп алды. Абраха мындай караса, Абдул Мутталиб өтө таасирдүү адам көрүндү. Өтө келишкен, өтө бир таасирдүү адам. Анан ойлоду, бул бир шарттар менен келсе керек. Бул Каабага келе жаткан зияратчыларды балким бөлүп аларбыз. Адамдардын бир бөлүгү силерге келе жаткан, бир бөлүгү мага деп бир шарттар коюп келсе керек. Деген мына ушундай сунуштары болса керек деп ойлоду. Жана максатын сурады. Эмне үчүн келдиң дедиле. Мени 200 төөмдү кайтарып берсең деди. Котормочусу аркылуу айттырды. Ошондо Абраха мен бул кишини бир көргөн убакытта өтө улуу Курайш уруусунун чоңу деп, өтө таасирдүү адам десем, мына ушундай ойго барып таасирленген элем. Бирок максаты 200 төө экенин укканымдан кийин көңүлүм аябай чөгүп кетти деди. Эми бул кишиден мен бир шарттарды келишсек, же бир сүйлөшсөк, мындай сөзгө келсек деген максат менен ушундай ойдо турсам, бул болсо келип 200 төөсүн сурап отурат. Жана ошондой эле мен мунун Каабасын бузуу үчүн келгенимде, менде мына ушул 200 төөнү сурап отурганын карачы дейт. Каабаны бузганы келсем, талкалаганы келсем, бул менден 200 төөнү сурап отурганын карачы дейт. Төөнү кайтарып берүүнүз талап кылып жатат. Бирок Каабаны бузбоомду, талкалабоомду талап кылган жок бул киши дейт. Мына ошондо Абдул Мутталиб эң бир таасирдүү сөздү айтты. Мына ушул сөз Каабаны ким коргойт экенине ачык далил бар. Абдул Мутталиб айтты: "Инни ана раббул ибл ва инна лил байти раббан саямнауху." Мен төөнүн ээси боломун. Ал менин мүлкүм. Аны кайтарып алуу максаты менен келдим. Мен төөнүн ээсимин. Ошол төөнүн ээлери мен боломун. Аны кайтарып алуу максаты менен мен келдим. Бул Байтулланы Аллахтын үйүнүн өзүнүн ээси бар, кожоюну бар. Аны өзү коргоп алат, өзү тосуп алат. Ошол тосуп алат, тыйып алат. Ошол Каабаны бузуу үчүн келген адамдарды өзү жазалап алат. Байтулланын өзүнүн ээси бар, аны өзү коргоп алат деди. Бул сөз далил боло алат. Арабтар Каабаны коргоодо
eç kандай şerik bolbogondorун далилдейт. Бул Кабаны коргогондо аскерлерди топтоп келди Абраха, эч ким шерик болгон эмес. Бир да бир араб айта албайт. Ошол убакыттагы Абраха келгенде биз Кабаны коргодук деп. Антикен Аллах Таала өзү коргогон. Ма кана лиямтани минни. Ошондо Абраха айтты, менден Раббиң Кабаны коргой алат бекен, коргой алат бекен. Абраха менден Раббиң Кабаны коргой албайт деген. Андай болсо өзүң билесиң деп Абдул-Мутталиб кете берди. Анан пилдерге ошол пилдерди аскерлердин алдына коюп турган ошол аскерлерине Абраха буйрук берди Каба тарапка жүрүүгө. Ошол убакытта пилдер ошол буйрук берилгенде пилдер Каба тарапка карап баспай койду. Пилдер аракетин токтотту. Ошол жерде чөгүп алышты пилдер. Эми Абраха аскерлери пилдерди союлдар менен уруп, согуп, мажбурласа дагы пилдер артына карай чуркашат болчу. Макка тарапка жатып алат, чөгүп алат, ал эми Йемен тарапка ушунчалык чуркап кетет. Бул пил окуясы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сөзү менен дагы бир хадиси менен дагы ырасталат. Худайбия жылында ал киши Сулху Худайбияда ал кишинин төбөсү Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын төбөсү бир жерге чөккөндө, чөкпөй, баспай ошол жатып алганда Касва деген төбөсү бар эле, Касва. Бул Касва жалкоо болуп калды, жүрбөй коюлду дейилген да, карап туруп. Бул төбөңүз Касва жүрбөй койду. Бул жалкоо болуп калганга окшойт дейилгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, төбө жалкоолук кылган жок, жалкоолук мунун адаты эмес. Муну пилди токтоткон нерсе токтотуп калды деди. Абраханын пилини токтоткон нерсе токтотту деп айтты. Бул тарыхта болгон окуя. Дагы бир ирет мына ушул пил окуясы мына ушул хадис менен ырасталды. Абраханын аскерлери ошол таш талканы чыккан. Мына ушул пил жылында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулган эле. Аллах Таала Кабанын бузулбоосуну өзү каалаган эле. Мекке мушриктери бул Аллахтын неаматын унутуп, Аллахка шериктер кошуп сыйынышты. Алар үстөмдүк көрсөтүшүп, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга каршы чыгышты. Аллах Таала мына ушул пил окуясыны Мекке мушриктерин эсине салып коюуда. Силер Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жолуна каршы чыкпагыла. Силер күчүңөрдү көрсөтпөгүлө. Мына ошол пил окуясы мына Фил сүрөсүндө ачык баяндалган. Алам тара кейфе фаала бисмиллахир рахманир рахим. Алам тара кейфе фаала раббука би асхабил фил о Мухаммад. Раббиң пил ээлерин эмне кылганын билбедиңби? Аллах Таала залымдарга кандай мамиле кылды? Мына ушуну көрдүңбү? Мына ушуну көрдүңөрбү? Алам яжал кайдахум фи тадлил. Раббиң алардын Кабаны бузуп салуу үчүн ойлогон айла амалдарын текке кетирбедиби? Эми жанагы Абраха не максаттар менен келди? Кабаны талкалап, ошол Хабашстандагы ошол убактагы Нажашиге жагынам, сооданы тияка бурам Йемен тарапка, жана мансапка ээ болом деген айла амалдарды жасады. Бирок Аллах Таала муну текке кетирбедиби? Арсала алейхим тайран абабил. Меккеге карап жүргөндө пилдер жүрбөй койду. Ошол аскерлердин үстүнө жана аларга каршы топ-топ куштарды жиберди. Абабил куштарын жиберди. Абабил сөзү ибил сөзүнөн алынган дейт кээ бир тафсир алымдары. Чөлдө төөнүн мойнундай узун болгон бир куштар бар. Ошол сыяктуу куштар келип, ошол аскерлердин үстүнө таш ташаган. Ошол лоядай эле болгон, ошол буурчактай болгон майда-майда таштарды таштаган. Ушундай куштар ар бири 3төн ошол тумшугунда бир, ошол жана бутунда 2-3 ташты алып келип таштаган. Дагы бир тафсир алымдар айтат, абабил дегени топ-топ куштар деген. Аллах Таала топ-топ куштарды жиберди.
Эми бизге мааниси жок. Мындайча айтканда негизги максат эмес, кандай куш экендиги. Кыскасы куш. Абабил куштарын жиберди. Тармихим би хижаратин мин сиджил. Куштар чеңгелинде чопо таштар менен ошол аскерлерди ташбаранга алышты. Сиджил сөзү тафсир алымдар айтышат, таш менен ылай аралашкан нерсе. Сиджил. Мына ушуну аскерлердин үстүнө таштады. Фажаалахум каасфин макул. Аллах Таала аларды мойсулунгон жалбырактай кылып койду. Абраханын аскерлеринин денеси курт жеген жалбырактай илметешик болуп калды. Жанагы Аллах Таала асмандан бир метеоритти, ташты бир түшүргөн жок алардын үстүнө, чоң бир ташты. Кичине бир буурчактай бир таштарды алып келип аскерлердин үстүнө таштап койду. Ошол эле күйгүзүп салды. Мына Аллах Таала бул неиматыны Мекке мушриктерине эстетип жатат. Силерге Абраха келгенде коркуп тоолорго чыгып кеткенсиңер. Ушул неиматты унуттуңарбы? Ар бир пенденин жашоосунда Аллахтын неиматы көп. Неиматтарды унутса инсан чектен чыгып калат. Ошол таштар алардын башынан кирип, артынан чыгып кетет эле. Артынан чыкканда ошол таштар, ошол ичиндеги эмне болсо, ошонун баарысын алып чыгып кетет эле. Тешип жиберет эле. Ичинен ошол майда бир түшкөн таш. Ичинен бар нерсени сууруп чыгат эле. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келүүсүнөн алдын эми мына карап көрсөңүз, ошол окуяны Мекке мушриктери тоонун үстүнөн ата бабалары көрүп турган ошону. Карап турган ошол неиматты. Коргоп койгондугун Аллах Таала. Эми биринчиден Абраха насрани эле. Мекке мушриктер болсо мушрик болчу. Насранилер кичине жакыныраак болчу мушриктерге караганда Аллахка. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келүүсүнөн алдын Иса алейхиссаламдын дини, насрани дини эле, мына Иса алейхиссаламдан калган нерсе, жана Ибрахим алейхиссаламдын дини эле. Эми Мекке мушриктерине караганда насранилер кичине ширкте кичине тазараак болгон. Мына Аллах Таала мушриктерди коргоп койду ошол убакта. Эч бир зыян жеткен жок, бир кан төгүлгөн жок. Мына ошондуктан Абраха диндин артынан бир нерсе мансапка, дүйнөгө жетемин деп келди эле, акыбети мына ушундай болду. Мына ошондуктан диндин артынан бир дүйнө таапкан адам өтө этият болуу керек. Мына ошондуктан бул окуя ошол дин себептүү ошол дүйнө табамын деп ошону максат кылып алуу, бул акыбет ушундай болот. Мына ошондуктан ар бир жасалган амал Аллах ыраазылыгы үчүн болуш керек. Эми бул пил окуясында өтө көп сабактар бар. Мына ошондуктан Каабаны Аллах Таала коргоону өз кепилдигине алган. Мына кыяматка жакындагы Каабаны Аллах Таала сактап коет Даджалдан. Даджал жер шаарынын баарына кирет, бирок Макка Мадинага кире албайт. Фитналар ушул Шамда болот, бирок Макка Мадинада, Маккада эч кандай фитна болбойт. Не үчүн? Эми бир хикматын айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулган шаар. Жана ал кишини ээрчиген сахабалардын шаары. Аллах Таала мына ушундай динге амал кылган, пайгамбарына баш ийген шаарларды, кыштактарды ушундай сактап коет. Өз убагында Аллах Таала мушриктерди сактап койду. Мына ошондуктан акыйкат баары бир ийилгени менен жеңишке жетет. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ошондуктан үммөтүн дагы эскерткен да, мен силерден эң корккон нерсем дүйнөнүн артынан кууп кетүүңөрдөн корком деген. Бул окуялар бизге бир ибрат. Акылдуу инсан мына ушундай окуялардан ибрат алат. Анан Абраха Меккеге жакындап келе жатканда жол көрсөткөн. Меккеге мындай киресин, Кабага мындай жолдор бар деген кээ бир авраттардын ичине саткандар чыккан. Ошол инсандар ошол Айша энебизден келген хадисте кийин тилемчилик кылып өтө кор болгондугун көрдүм деген. Ошо Меккенин көчөлөрүндө тилемчи болуп, кор болуп кетишкен ошол адамдар дейт. Эми пил окуясынан кийин дагы бир окуя болду. Хаджаж ибн Юсуф деген залым бир падыша Кабага кол салды. Ошондо Абдулла ибн Зубайр Кабада коргонуп турганда кол салды.
Бирок бул окуя кичине башкачараак болду. Жанагындай абабил куштары келген жок. Хаджаж ибн Юсуф келип Кабага кол салганда. Келип ал Кабаны бузду. Таштарды атты Кабага карап. Кабаны талкалады. Абдулла ибн Зубейр жанагы менен бирге болгондорду дарга асты. Өлтүрдү. Бирок корголбоду. Анткени Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулганга чейин Кабанын коргоочусу жок эле. Аллах өзү коргоду. Абдулла ибн Зубейр да аскерлер бар эле. Аллах Таала ошондуктан Хаджажды тосподу. Анын Хаджажды деле мусулман эле. Жана анын аскерлери дагы мусулман эле. Бул фитна мусулмандардын өз ара ортосунда болду. Ошондуктан Кабага Хаджаж ибн Юсуф келип Кабаны талкалаган. Кабага жанандай катапульт менен таштарды аткан. Бул ошол мусулмандардын фитнасы эле. Ошол Хаджаж ибн Юсуф, ошол Абдул-Малик ибн Марван халифалык заманында ошол падышага жагынамын деп, ошол Абдулла ибн Зубейр, Абдул-Малик ибн Марванга каршы чыкканда, ошол аскер топтоп келип Меккени талкалаган. Абдулла ибн Зубейрди өлтүргөн, аны менен бирге болгон сахабаларды, аскерлерди көбүн өлтүргөн. Бул өз ара мусулмандардын ичиндеги фитна болгон. Эми имам бул экинчи окуя. Имам Муслим руваятында бир хадис келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтты: Кабага бир инсан корго тилеп кирип алат. Башка бир руваятта лайсат лахум минатун вала ададун вала уддатун. Кабага кирип алган инсандардын бир коргоочусу болбойт, алардын бир саны болбойт, аларда бир миңдеген аскер болбойт, 3-4 адам залымдардын зулумунан качып Кабага кирип алат дейт. Бир рываяттарда бир адам, бир рываятта 2-3-4 адам бир залымдардын зулумунан качып келип Кабанын ичине кирип алат. Кала берсе куралы да болбойт, коргоочусу да болбойт. Юбату илейхим жайшун минаш-Шам. Мына ошондо ушул 3-4 адамды кармап келүү үчүн Шамдан аскер жиберилет. Аскер. Өтө бир чоң бир саңдагы аскер жиберилет. Аларга каршы Шамдан аскер жиберилет. Хатта иза кану байда минал ард. Алар Байда деген жерге жеткенде, Байда Мекке менен Мадинанын ортосундагы жер. Алар Меккеге келип ошол 3-4 адамды өлтүрүү үчүн келет. Ошондо ошол Байда деген жерге жеткенде юхсафу би аввалихим ва ахирихим. Ошол алды менен артын баарысын жер жутуп жиберет. Ошол Кабага карай казат кылабыз, Кабага карай жүрүш жасайбыз деп келе жатканда алдыңкылар менен акыркыларыны жер жутуп жиберет. Аларды бир көрүп калган адам мына ушуну кабарын жеткирет. Ошондо энелерибиздин бири сурайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын аялдары биздин энелерибиз болот. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде пайгамбардын аялдары силердин энелериңер деген. Ошондо энелерибиздин бири сурайт: "О Аллахтын элчиси, бул жер жуткан адамдардын ичинде билгени бар, билбегени бар, жолдон өтүп кетип жаткан адамдар бар. Баарысын жер жутуп кетеби?" дейт. Мына ошондо уламалар айтышат, ушул хадистен алышат: "Залымга ээрчибе, жүргөн жолунда жүрүбө" дейт. Анткени залым менен кете турган болсоң, залым болосуң. Бирок дейт, "Юбасу ала ниятихим", ошол кыямат күнү ниети туура болсо, ниетине жараша тирилет деген. Меккеге куралы жок, коргоочусуз кирип калган кишилер. Ушундай окуя болот кыяматка жакын. Бул үчүнчү бир окуя. Меккеге жакын келе жаткан Байда, эми жакын эле Меккеге бул жер. Ошол жерге чоң бир аскер келе жаткан, ошол Кабаны талкалап, ошол ичиндеги 3-4 адамды өлтүрөбүз деп. Ошол жерде буларды алдыңкысы менен акыркысын баарысын жер жутуп кетет. Жер жутуп жиберет. Эми мына ошондуктан мына ушул окуя кыяматка жакын болуп өтөт. Эми бул үчүнчү. Биринчиси Пил окуясы болду. Экинчиси Хаджаж ибн Юсуф. Үчүнчүсү мына Шамдан чоң бир аскер келет. Бул үчүнчү окуя. Аллах Таала биринчисинде Пилде Абрахан аскерлерини баарын талкалап жок кылды, өзү коргоду. Экинчисинде Хаджаж ибн Юсуфту аны эч кандай тоскон жок Аллах Таала. Бул мусулмандардын өз ара ортосундагы фитна болду.
Üçüncüsü, Allah Taala dagы bir Ka'bаны талкалоо үчүн ошол ичиндеги 3-4 адамды өлтүрүү үчүн келе жаткан чоң бир көлөмдөгү аскерлерди Байда деген жерге жеткенде, ошол жерде алгачкылары менен акыркылардын баарысын жерди жуттуруп жиберди. Эми төртүнчүсү болот. Төртүнчүсүндө коргобойт Аллах Таала. Биринчисинде коргоду, экинчисинде коргободу, үчүнчүсүндө коргоду, төртүнчүсүндө эми коргобойт. Бул эми Аллахтын каалоосу. Аллах каалаганын жасайт. Сахих хадисте келет. Анна Абу Хурайра радияллаху анху قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Абу Хурайра радияллаху анхудан келген хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Юхаррибул Ка'бата зул суайқатейн мин ал-Хабаша." Ишне өчүп калыптыр. Каабаны ошол кыяматка жакын зул суайқатейн деген бир Хабашстандык бир киши бузат деген. Каабаны. Аны ташма-таш бузат. Каабаны Зул Суайқатейн деген бир киши Хабашстандан болот, өзү теги. Ушул киши келип Каабаны бузат кыяматка жакын. Кааба бузулмайын, кыямат болбойт. Кааба бузулмайын, бул чоң белгилерине кирет. Каабанын бузулуусу, талкалануусу чоң кыяматтын чоң белгилерине кирет. Мына ушул келип ташма-таш бузат Каабаны. Анан жанагы жогоруда окуя айтып өтүп кетейин. Жанагы Шамнан аскер келет деп едик беле. Алар жолдо башына алгачкылар менен акыркылардын баарысын жутуп жиберди жер. Жанагы Меккеге корголуу үчүн эч бир коргоочусу, куралы жок, бир саны жок бир адам кирип алган эле го. Ошол адам Имам Махди болот. Имам Махди болот. Имам Махди чыгуусунан алдын ошол окуя болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам туулган жылдан алдын пил окуясы болгон сыяктуу. Андан кийин Имам Махди чыгат. Имам Махди өзүнө имандуулар баары топтолот. Андан кийин Имам Махдиден кийин, кыяматтын бир белгиси, мына азыр айтылган хадис, Кааба бузулат. Барып Каабаны ошол Хабашстандык бир Зул Суайқатейн деген бир киши бузат. Анткени эмне? Имандуу адам калбаган болот. Бул дагы Хабашстандык. Каабаны буза турган ким экен? Хабашстандык. Жанагы Йеменден келген жана Абраха алдагы Хабашстандык. Мына биринчи ошол пил окуясыны башында турган ошол Абраха алдагы Хабашстандык теги. Йеменге перстер куулгандан кийин падыша болуп барган Хабашстандан өзү Абраха. Алда Каабаны талкалоо үчүн келип, бирок ишке ашпады максаты. Кийин акырында имандуу адамдар жер жүзүндө калбаган убакытта акырда мына Зул Суайқатейн деген киши болот. Бул да Хабашстандык теги. Мына ушул киши ошол Каабаны бузат экен. Анан имандуу адам калбагандан кийин Кааба дагы бузулуп кетет. Имандуу адам жер жүзүндө калбай калат. Мына ошондуктан Аллах Таала адамдардын акыры кылбасын. Адамдардын акырында эң жаман адамдар кылат. Бузукулукту ачык жасай турган адамдар кылат. Жакшы адамдар калбай калат. Баарысы жакшы адамдардын жаны алынган болот. Ошондо бузукулукту жасай турган адамдар ачык. Мына ошондой кала берсе, ачык ошондой бузукулукту жасаган бузук адамдар калат акырында. Кааба дагы бузулат, имандуу адамдар калбагандан кийин. Аллахтын каалоосу менен. Жана Кур'ан-ы Карим дагы көтөрүлүп кетет. Бир адамдын эсинде Кур'ан-ы Карим калбайт. Кыскасы Аллах Таала мына ушундай Каабанын кандай коргоп койгондугуну мына Пил окуясы Фил сүрөсүндө бизге ачык баяндап берген экен. Мына Аллах Таала мындай карап турсаңыз, "Алам тара кайфа фа'ала раббука би асхабил фил?" Пил ээлерин Аллах Таала кандай кылгандыгын көрбөдүңөрбү? Ушуну бир көрбөйсүңөрбү? Эң алсыз бир махлуктар менен, жөнөкөй бир куштар менен, майда-майда куштар менен Аллах Таала капырларды жок кылды.
Мына капырларды Аллах Таала қандай жоқ қылады? Мына мисал үшін Намруд деген бір чымын мейесіне кіріп кеткен, мейесіне бір чымын еле жеп өлтіріп қойған. Мына өлді ошол бір чымын себепті. Фираун болса, فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ. Фираундың қауымына Аллах Таала суны жіберді, битті жіберді, чегірткені жіберді, қанды жіберді, жана бақаларды жіберді, бале қылып. Ушулар менен бір болбогон бір мындайча айтканда бір алсыз бір махлуктар менен жок кылып койду капырларды. Фираундун элини дагы жана аны ээрчигендерди Фираунду дагы. Мына ошондуктан бул Пил окуясында бизге өтө бир чоң бир сабактар бар. Мына өткөн жылыбы же мурдагы жылыбы мына Йемендеги хусилер, шиялардын бир түрү да, хусилер, шиялардын бир бөлүгү, ошо шия десек деле болот. Ал шия ошо хусилер Меккеге 2 ракетаны жиберди. Жолда бирөөсүн атып түшүрүштү, бирөөсү жетпей калды. Жетпейт дагы. Өздөрүнө кайра кайтып кетет ал нерсе. Ал ошол Аллахтын ыйык үйү менен эч бир капыр ойношпосун, эч бир адам ойношпосун. Бул Аллахтын үйү, ал жер урмат кылына турган жер. Ошондуктан алар дагы о ракетасы Аллахтан ылдый тарапта учуп жүргөндүгүнү унутпау керек да. 2 ракетаны атты, ал дагы жетпей калды. Жетпейт дагы ал. Ошондуктан Аллах Таала мына ушундай Кабага мизини, найзасыны ушундай эме кылып турган капырларга дагы Аллах Таала өзү жетиштүү. Аллах өзү жетиштүү. Аллахтын үйү бул жер. Аллах өзү коргоп алат ал жерде. Мына ошондуктан Аллах Таала мына ушул окуялардан бизге бир ибрат, сабак алууну Кур'ан-ы Керимде мына ушундай өз сөзү менен баяндап берген экен. Кыскасы туугандар, мына ушул кыскасы Фил сүрөсүнүн маани маңызы, кыскача тафсири. Аллаху алейм ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.